Арбаңыздар урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, Жогорку Кеңештин бир нече жолку депутаты, саясий партиянын лидери Алтынбек Сулайманов тууралуу кеп кылабыз. Андыктан биз менен болуңуздар. Анда эмесе кеп башынан болсун. Алтынбек Турдубаевич Сулайманов 1972 жылы 24 сентябрда Ош областынын Ноокат районунун Шаңкол айылында туулган. Үй бүлөлүү, 2 уул, 1 кыздын атасы. Жогорку билимдүү. 1992 жылдары советтик армияда кызмат өтөгөн. Алтынбек Сулайманов Жогорку Кеңештин 4 чакырылышынын депутаты. Биринчи жолу парламентке 2007 жылы Курманбек Бакиевдин Ак Жол партиясынын тизмеси менен келген. Ал эми 2010 жылы Республика, 2015 жылы өзү жетектеген Бир Бол партиясы менен келген. 2020 жылы Сулаймановдун Бир Бол партиясы парламенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбай, аны жокко чыгарууну талап кылгандардын катарында болгон. Бийлик алмашкандан кийин Сулайманов шайлоо мыйзамына өзгөртүү киргизүүнү демилгелеп, шайлоону партиялык тизме аркылуу эмес, преференциалдык система менен өткөрүүнү сунуштаган. Ал эми 2021 жылы өткөн шайлоодо саясатчы Альянс партиясы менен катышып, мандатка ээ болгон. ЖМКда Сулаймановдун уюшкан кылмыштуу топтор менен байланышы тууралуу байма-бай айтылып, ал тургай кылмыш дүйнөсүндө челюст кайманаты менен белгилүү экендиги жарыяланган. Андагы маалыматтарга таянсак, Сулайманов башында турган топ күйүүчү майларды мыйзамсыз ташуу жана опузалоо менен алектенет. Мындан сырткары Ош, Ноокат, Кызылкыяда Сулаймановго бир нече спорттук клубтар таандык болгону кабарланган. Ал эми Сулаймановдун тапшырган салык декларациясына карай турган болсок, Политмер декларатор KG сайтынын маалыматына ылайык, 2015 жылы 889.599 сом киреше тапкан. Башка маалымат жок. Жакын туугандары болсо 217 чарчы метрди түзгөн батирге, 1 гектардан ашык жер тилкесине жана 924 чарчы метрлик турак жайга ээлик кылат. 2016 жылы Алтынбек Сулайманов 830.328 сом киреше тапкан. Чыгашасы болсо 10 миллионго жакын. Тактап айтканда 9 миллион 500 миң сом болгон. 120 чарчы метрди түзгөн батир жана 2014 жылы чыккан темир тулпарды дагы көрсө болот. Жакын туугандардын кирешеси тууралуу 2016 жылкы декларацияда эч кандай маалымат көрсөтүлгөн эмес. 2017 жылы болсо 4 миллион 383.981 миң сом киреше таап, андан 4 эсе көп короткон. Тактап айтканда 16 миллион 290.557 сом. Мындан сырткары 120 чарчы метрлик батир, Lexus автоунаасы жана 3 миллион сомго жакын мал жандыктардын көрүүгө болот. Жакын туугандары тууралуу эч кандай маалымат жок. 2018 жылдык салык декларациясында Алтынбек Сулайманов 4 миллион 403.527 миң сом киреше тапса, 8 миллион 655.664 сом чыгаша болгон. 4 миллионго жакын жылкы, 1,5 гектар жер тилке жана 120 чарчы метрди түзгөн батирге жакын туугандары тууралуу адаттагыдай маалымат жок. 2019 жылы 882.834 сом киреше тапса, чыгашасы 7 миллиондон ашык сумманы түзгөн. 2018 жылкыдай 120 чарчы метр батир жана 1,5 гектар жер тилкеси декларацияда көрсөтүлгөн. Андан сырткары 1,5 миллион сомду түзгөн мал жандыктардын көрүүгө болот. Экс-депутат 2020 жылы 789.114 миң сом тапкандагы 1 миллион 122.876 миң сом чыгаша болгон. Бул жылы жер тилкеси кеңейип, 2019 жылга салыштырмалуу жарым гектарга чоңураак болуп калган. Калганы ошол бойдон эле. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, Жогорку Кеңештин бир нече жолку депутаты, саясий партиянын лидери Алтынбек Сулайманов тууралуу кеп кылдык. Андыктан биз менен болуңуздар.